Майрамдоо маданияты жөнүндө сиздер менен азын-аулак сүйлөшүүнү негиз кылдык. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле бүгүнкү биздин конокторубузду сиздерге тааныштырып өтөйүн. Ушул Сардарбек Момуналиев деген мырза Токтогул райондук жаштар кеңешинин төрагасынын орун басары биздин коногубуз. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Азиз Шотонов конокто. Майрам жакшы, бирок ушул майрамдын дагы оң жана терс жактары бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, андыктан биздин жаштарыбыз азыр кандай майрамдашып калышты? Тактап айтканда, эки жагы бар. Майрамды биздин жаштарыбыз кандай майрамдашат? Анда жаштар сүйлөсүн. Силер майрамды кандай майрамдап жатасыңар жана силерде кандай шарттар болуп атат? Дегеле силерде Токтогулда кандай ушул майрам жөнүндө кандай жаңылыктар болуп атат? Жаштар сүйлөсүн. Барбы? Силерден кантип майрамдап атасыңар? Тактап айтканда, кээ бирөөлөр арак ичип жыргаш керек дейт. Ошондо жакшы майрам болот дейт. Кээ бирөөлөр жок, андай болбойт. Биз мындай майрамдайлы дегендер бар. Силер ошого кайсыл жагына кошуласыңар? Силер кандай майрамдап жатып атасыңар? 9 майда карылардын майрамы деп эсептейбиз. Мисалы үчүн эркек жаш жигиттерди, особенно мындай аке байкелерди, чалдарды, аталарыбызды да. Атыңыз ким? Чолпон. 11-класста окуйм, Бөкөнбаев мектебинде. 11-класс менен азыр эми буюрса жакында бүтүрүү кечеси келатат, Ошол бүтүрүү кечесинде силер кандай майрамдайсыңар? Баягы бирөөлөр ошол күн аябай жакшы, бир күн жакшы аракка тоюп алса жакшы майрамдашат. Ошолор туура эле майрамдап атабы? Анан азыркы жигиттер айтып атат, жок, балдарга караганда кыздар көбүрөөк ичип калышты, булар мындай болуп атат дейт. Туурабы, туура эмеспи? Мисалы, туура эмес дегендер? Туруп алабыз. Венера 11-класс, Бөкөнбаев мектебинде окуйм. Бул туура эмес, негизинен 11 жыл бою окуп, анан кийин бичи болуп, анан чеги болуп, анан эметип өткөзгөндөр, бул негизинен эле туура эмес да. Мындай жакшы 11 жыл чогуу окусаңар, чогуу жүрсөңөр, анан кийин бир күндү майрамдап коюш керек да, туурабы? Мындай жакшы бир эсте калыш үчүн бир жакшы тоого чыгып, анан кийин кечинде дискотека кылып, башка кылып. Ооба, андай болот, бирок мындай ичип, чегип болсо деле мындай азастан өзүнүн эмези менен эмесин чегинен чыкпаш керек да. Чеги кандай болот? Чеги бул өзүнүн дозасына жеткирбеш керек. Канча 95 эле кылыш керек? 95 эмес, 30-40 жетет. 30-40, Ошондо мындай ырдагың келип, билегиң келип мындай. Мындай шайырдуу отурасың да. Ооба. Демек, ушундай жаштар. Жок. Ичпей деле коюш керек, бирок эми ким карман албагандарды айтам да, 30-40 градуска ичип койсо болот да, процентке. 30-35% ичип койсо болот, Жакшы. Эрнест Кызелиза, Бөкөнбаев мектебинен таптакыр кошулбайм. Дозасына жеткирген дегенде бул ар бир адам ичип жүргөн адам дозасын билет да, ичпегендер ичип алса кактан билет анын дозасына жеткен же жетпеген. Акыл эсин жоготуп ошол жерден кырсык отурган болсо, бир 11 жылдан бери окуп келаткан бир майрамды дагы жашынакай тозо албай калабыз. Ошондуктан деги эле адам баласы болгондон кийин биз баардык нерсени чеги менен кылыш керек. Эгерде бул нерсени буга чейин кылып көрбөгөнүн кылбай эле койсок болот да. Бир күн ичип алып, анан ошол 11 жылдан бери окуп келип атам, бир күндүк майрамыбызды текке кетирбейли да. Ошол күн үчүн эсте кала турганда алып жакшы эле жашынакай отуруп, мугалимдер менен сыйлашып, жакшы сөз айтышабыз. Ичкен адамдын оозунан ар белекет келет. Так что ичпей эле койгон жакшы го дейм. Мен таптакыр кошулбайм ушу дозасына жеткирип анан ичкенге дегенге. Жаштар сүйлөсүн. Бул 25 майды бүтүрүү күнүн сүйлөсөм, мен ар бир эле жылы окшош өтөт да, баардык эле ошо кафелерде, ар кайсы жактарда барып өткөрүшөт. Ошол учурда ар кандай турмушта ар кандай нерсе болот эмеспи? Кырсыктар болуп кетиши мүмкүн да. Ошол нерсени болтурбаш үчүн биз ар бирибиздин колубуздан келет. Ошондуктан биз быйыл өзүбүздүн бүтүрүү окууну келечекте бүтүрүүнү могу выпускнойду биз мындай алып бүтүрөлү дедик да. Актовый залга эле жашына калып сценарийди аябай жакшы түзүп, анан ошол актовый залга эле жашына калып мугалимдерге өзүбүздүн каалоо тилектерибизди айтып, аларга бизге билимдерди берген үчүн биз аларга өзүбүздүн мындай
ыраазычылыгыбызды билдирип, жакшы тилектерди алдын ала келечекке кандай болуп эметебиз ошолордун баардыгын айтып, мугалимдер менен бири-бирде байланышып, жакшы сөздөрдү айтып, ошол жерден эле көңүлдө эсте кала тургандай кылып бүтүрөбүз деп чечтик да. 11 жыл бою бүтүп, анан кафелерге барып тозуш керек да деген сөздөр чыгат бу жерден. Бирок аларга биз түз эле каршыбыз. Биз өзүбүздүн выпускнойду жакшы бүтүргөнгө аракет кылабыз да, ошо эмегеле отурупчу. Сенин атың беле? Кадырбаева Айгерим. Айгерим, баягы ошол бүтүрүү кечесинде мисалы жанагы өзүнчө кыздар балдар бар го, 11 класстар кээде баягы ата-энесинен бөлүнүп, же болбосо башка өздөрүчө чыгып, тоого чыгып келгенден кийин өзүнчө хаталарга барып, же болбосо ушундай үйлөргө барып тозушат экен го, ошолор көз карашың кандай? Көз карашым аларга терс. Биз бирок бардык эле бизде, биздин бүтүрүүчүлөрдө бардык эле бир келимге келиштик да, бир чечимге келдик. Баарыбыз эле ошол автобузга отуруп, жашына калып бүтүрүп кетебиз деген эле да. Аны эми ошо хаталарга отуруп дегендерге түз эле каршы көз караштамын. Аларда ар кандай ситуациялар болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошол ситуациядан чыгыш үчүн биз биринчиден эме кылыш керек да. Ал ойдон Кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн? ар кандай нерселер болуп кетти. Азыр эле ичип, анан кийин ар кандай мисалы Кыздар көбүчөбү же балдар көбүчөбү? балдар деп ойлойм, албетте. Балдардын эми ар кандай болот да, ар ким ою ар кандай, ошондон ичкенде ар кандай эме келет да, мындай ой келет да, ошондон терс ойлор келип, жаман иштер болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой нерселерден алыс болуш үчүн бул биринчиден рахмат. Демек, мына биздин азыр кыздарыбыз айтты, балдар ушундай, силерде көп ызычуулар көп болот дейт. Шуга кошуласыңарбы? Кыздар туура айттыбы? Мамачевена Василь, бул балдар көп ичет деген нерсеге мен мындай толугу менен кошулбайм да. Себеби дегенде бул азыркы заманда, бул азыркы биз жашап жаткан эрада доордо да, биз жашап жаткан. Кыздар деле балдар менен тең ичип атат десем жаңылышпайм. Кыздар, Кыздар ойлошу жаман көрүшүңөр мүмкүн азыр ушул жерде отургандар эмне үчүн деп. Эмне үчүн дегенде, азыр балдардан калышпай ичкениңер чын туурабы? Дискотекага барганыбыз чын. Вечерлерге барганыбыз чын, таң атканча ошолор менен чогуу отурганыбыз чын да, туурабы? жумасына канча жолу барасыңар? Эми мен барып көрө элекмин, бирок билбейм, Көргөндөрдөн угасың, угам андайлардан. Анан бул азыр бул эмнеден келип жатат? Бул биринчиден ата-эненин тарбиясы жок, экинчиден бул ыймандын кетиши деп ойлойм да. Ар бир адам өзүнүн ыйманын, ички дүйнөсүндөгү ыйманын жакшы сактаса, анда ал эч кандай жамандык жолго барбайт деп ойлойм. Жашташ берсин. Эгерде балдар менен кошулуп вечеринкага барып балдар менен бийлегенибиз чын, бирок ошол жерде эле барып ичип бийлегенибиз, бул ичип ошол жерде мас болуп жатканыбыз эмес да. Эгерде адам өзүнөн болот да, кандай гана адам менен барбасын, ал өзүн билип, өзү бийлесин. Бийлей турган жаштык кезде бийлегенден качан билебиз? Бийлейли, отуруп келейли, кайра жашына колуп кезек эле ошол главный нерсе го. Аны ал жерге баргандан эле, сен ичет турбайсың, анда мен да ичейин деген нерсе эмес да. Ар бир адам өзүнөн болот бул. Эгерде адам канчалык сүйрөзө бас ичебиз десе деле деген күндө деле, ал адам ошого кошулуп кеткен адамдын өзү акмак деп эсептейм да. Адам өзүнүн нерсесин өзү билиши керек да. Адам кандай болгонун ата-энеден да зависит этпейт, мугалимдерден да эме жак көрүн чөйрөдөн да зависит этпейт. Адамдын өзүнөн болот, өзүнүн жүрөгүндө ыйман болсо, ал эч качан эч жакта жоголуп же бирөөгө кошулуп же жаман жакка кетип калбайт. Ар бир адам өзүн өзү башкара билиш керек, ушул главный нерсе. Жаштар сүйлөсүн. Коноктордон. Менде суроо да. Мисалы силер ичпей эле дискотекада түрүм менен отура бересиңер. Таң атканча отурасыңар, дискотекада. Дискотекаларда, ден рожденияларда таң атканча чейин бирок ичпейсиңер. Отура бересиңер. Туурабы? Ошондой мүмкүн да? Таң атканга чейин кыздар, балдар аралашып отуруп, бийлеп, ичпей. Бардык эле ушу кечелерде ичпей отура берип, ичпей отурган адамдар болбойт. Ичкен адамдар ичет, бирок ичпеген адамдарды кыстаганда болбойт да. Азыр кыстап атат, бирок ошол адам өзүн эркин башкара билсе, ар бир окуучу өзүн эркин башкара билсе, ал адам эч качан ушундай ичпейт, чекпейт, анан чөйрө тарбиялай койбойт дейт. Ата-энеден биринчи чоңоюп келатканда ата-эне тарбиялайт, анан кийин переходный возраст деген бар, ошол возрастка келгенде айлана чөйрөдө тарбиялайт да. Андыктан ошол ар бир адам өзүнүн мындай бир гүл түшсө дагы, мисалы үчүн туалеттин жанына түшүп калса, ал гүл сасыйт да ошол жердечи, анан кийин айлана чөйрөгө да карап эметиш керек да.
Эми сиздерди көбүнчө жигиттер кыйнашабы же кыздар кыйнайбы иштеп? Кыздар деле кыйнайт, балдар деле кыйнайт. Ичкен адам ошо ич деп айтат да. Ичпейсиң, мен бир ошекте отурабыз, чогуу ичип чыргап кетелик деп айтышат. Анан ар бир адам өзүнөн зависит этет деп ойлойм да. Демек өзүнөн. Өзүнөн. Жашташ болсун. Эме атпайлы, туалеттин жанына түшүп калган гүл сасып калат дейт. Анда кандай түшүнсөк, эгерде ата-энеңдин зависит, ата-энең жаман болсо, алкаштын кызы алкаш, же болбосо бандиттин баласы бандит болбойт да. Чынбы? Неге болот? Эгерде алкаш болсо, ата-энеси болсо, анын баласы да алкаш болуш керек. Бала деген бөлөк да. Ата-энемден төрөлгөндөн кийин мен ата-энемди карап туруп эле түшүнсөм болот да, мондай жашоо мага кереги жокму, кошунамкындай жашоо керек. Же болбосо тигинкиндей жашоо керек, телевизордон деле жашынакай жашоолор көрүп, мага ушундай керек. Мен эмнеге ата-энем монтип ичип чегип жок, же болбосо эмнеге мен досторум монтип жүрсө, мен да ушинтишим керек. Мен бул жашоону көрүп аткан нерсени каалабайсың да, жакшы нерсени каалайсың. Силер айтып атасыздар, чөйрөгө карайт деп. Эч качан чөйрөгө карабайт. Адам каалаган нерсесине жетет. Ошол просто биз мындайбыз да, кыстап атат дейбиз. Кыстай турган адамда мындай да, карап турган, эгерде желаниясы бар болсо, ошону кысташат да. Неге мен бир жерге барсам, мен айтып кыстабайт да, анан кийин мага эмне кылбайт? Анткени мени билет, по-любому мен ага макул болбошум. Ошондуктан ар бир адам өзүнөн да, эч качан ата-энесинен да болбойт. Силер ойлобогула, мен ата-энем момундай, мен да кийин да ушундай болом деп. Өзүңөрдүн духуңарды өзүңөр түшүрбөшүңөр керек, бийик алып жүрүшүңүз керек. Адам болгондой баарыбыз бирдейбиз. Жакшы, азыр биздин бир кызыбыз кайчы сөз айтып атат? Каныкей, мен Мирбек кызы Каныкеймин. Сен айтып жатасың, сен ата-энеден туулгансың да, чынбы? Сен ата-энең туулгандан кийин ата-энең каны болот сенде. Эгер ата-энең алкаш болсо, сен алкаш болосуң. Бирок жок, көбү ошондой болушот. Демек, алмак сабагын алышпайт, Ошондой болуп, бирок көбү ошондой болот да. Жооп берет, бизде Албетте сенин пикириң ал өзүңдүн пикириң, бирок мен ойлойм да сенин пикириң аябай эле жаңыласың. Анткени эгерде сен билбейм кандай семьяда жашайсың, мүмкүн жакшы да. Эгерде мүмкүн жаман болуп калганда, анда сен деле ошомойдон жашап өткөнсүң, анда сен эч качан эчтеке жетише албайсың. Мен реально эле айтып атам да. Потому что жок, элестете бергиле, ата-энеңер же досуңар жаман болсо, анан кийин мен досум жаман, анан мен да жаман болушум керек дегенде, анда сен эч качан эчтеке жетишпейсиң. Анда көзүңө жамандык эле нерсе көрүнөт, анан ушундай турбайлы, ушинтип эле жашап өтүп кете турган дейсиз. Реально эчтеке жетишпейсиң. Мен 100% уверенамын. 100% кепилдик бар. Мен ошол сен пикириңе кошула албайм. Сен ата-энең алкаш болсо, сен да алкаш болуп кетмек белең. Ал сен өзүң ички дүйнөңө эметет да. Эсетет да. Бирөө мисалы үчүн бандит болсо, ал деле бандит болбойт, чынбы? Бирөө боңш болсо, ал деле эметпейт да. Сен өзүң жакшыларды каалайсың да өзүңөчү. Сен мен келечекте ушундай болом депчи. Сен ата-энеңди мынтип көргөндө, мындай мен да ушундай жаман жашоо эметким келет дейсиң да. Мен ошо Элизага кошулам, андай туура эмес деп ойлойм. Барабыз. Көбү эле ошондой болот. Ошончо орукчан төрөлөт дегендей эле. Азыр барабыз, айтып берсең. Орукчан алкаш төрөлөт, Бирок ошондой где-то 90% ошондой болуш мүмкүн, бирок 10% ага эметем да. Статус ким? Канки айтып атат, алкаштан алкаш төрөлөт, ырчыдан ырчы төрөлөт деген маселени айтып атат. Ошондой эле болот го. Мисалы? Кайта айтып койсоң, кайталап. Көбүнчө алкаштан алкаш төрөлөт деп деле мен айта албайм, бирок ошондой проценттер бар да, көп элечи. Сен айтып атасың аны? Мен Туруп. Сен элдин пикирин да укта, сен ал өзүң оюң, биз эметпейбиз дечи. айтып атам, мен ал өзүм оюмду айтам, сен оюң деген жокмун да мен. Сен мындай реальный нерсени айт да. Мисалы үчүн кандай десем, ыймандуу деле момундай үй бүлөлөрдө ыймандуу болушу мүмкүн. Анан тетинде алкаштын семьясында алкаш болот деген мен ага вообще эметпейм, кошулбайм сенин оюңачы. Андай эмес деп ойлойм мен. Андан бөлөк темадан ошондой эле болот көбүнчө, бирок кээ биркилердин ата-энеси алкаш болсо, бирок кыз өзүнүн милдетине жетем, максатына жетем дегендер аз болот, бирок максатына жетишет да. Азыр. Бул адамдан төрөлгөндө мурунда деле болгондо жаман жашоодон келип жакшы жашоого барганча адам өзү оңолгусу келсе, мындай
жакшы иштеп, жакшы окуса, ата энесин көрсө мен тыйгыздыгын сөзүнө кошулам да. Бул айбандан айбан төрөлгөн, орукчандан орукчан төрөлгөн бул канында болот деген мааниде да. Соо адамдардан акылы бозу, ошо жамандыктан чыгып жакшы адам болуш керек. Ушундай. Туруп алабыз. Мен Каныкей айтканына бир четинен кошулам. Негедир алкаштар Канча пайыз кошуласың? Бирок кошулам, 50 эмес, бирок 50ге жетпейт, бир 40% кошулам. Неге дегенде алкаштардын балдары тарбия беришсе гана балдарына, ошондо гана тилер өзүнүн башына ээ болуп, анан кийин мен жок, мен ата көзү ачылганда мен жок, мен ата энемде болбойм деп ушунчат. Көзү качан ачылышы мүмкүн? Ата энеси жакшы тарбиялап берсе, азыркы заманда, мунукун айтпай эле коеюн, азыркы заманда жүрүшөт го, алкаштардын баласы көчөдө жүрүшөт, алар деле ичип, чегип. Аларга кандай дейсиңер да. Ошон үчүн алар тарбия көргөн эмес ата энесинен. Ошон үчүн ушуну болот. Ата энеси аларга биринчи ата энеси тарбия бериш керек аларга. Ата энеси тарбия бергенде гана анан кийин ошончо орукчандан орукчан төрөлөт деген бул ушундай деле болушу мүмкүн. Азыраак болушу мүмкүн. Бул биз өзүбүз эметпейбиз да, ал эми пешенеден да. Пешенеден, Жамандан жакшы төрөлөт деген деле бар. Мен Каныкейге мисалы үчүн кошулбайм да, эч элечим. Таптакыр кошулбайм да. Элиза туура айтат, жамандан жакшы төрөлөт деген сөз бар. Мисалы үчүн жанатан бери айтылып келет, ата энени көрүп ошо мен ата энемдей болбойн деп ата энесинин жашоосун каалабайт да. Ата энем может жолунан мындай жаңылгандыр, мен жаңылбайын дегендерчи. Болушу мүмкүн, эгерде жамандан жаман төрөлсөчү, ата энем мен карабайт, мен деле жолдо жүрө бербеймби депчи. Ошон үчүн бул ата эне жакшы мындай тарбия бериш керек да. Бирок жамандан деле жакшы төрөлүшү мүмкүн. Анда коноктордун сөзүн угалы. Мен мисалы эмнеден мындай да, мына Каныкей айтып атты. Ошо аракештин балдары аталарын туурайт, энелерин туурайт деп. Мисалы силердин ата энелерге мүмкүн алкоголик эмес. Яна конченый алкоголик эмес. Бирок ичет да. Акырындап ичет. Майрам сайын, аванса, получкалар ичет да. Анан өтө мас болбойт. Бирок кызы болалы, мындай көңүлү сонун болуп, ырдап бийлеп, көбүрөөк эркелет силерди ичип алып. Анан кийин алар стаканды кагышып атканда кичинекей бала көрүп, лимонадты куюп алып кагыштырат. Атаны турайт да, бала турабы? Энени көрүп кыз өзөт, атаны көрүп уул өзөт. Эми биз айтса эле совсем алкаш деп өткөн жокпуз. Ата энени мисалы бираз ичкен ата энелер бар го. Мындай ченим менен да атат го, ошо ченим менен ичкен ата энелер. Ошолор жөндөбөт. Алар ичсе, балдар да ичет. Алар совсем эле конченый алкоголик деп айткан жокпуз биз. Мен мына кызга суроо берип коет да. Мисалы силер түнү менен дискотекада жүрөсүңөр да. Ошол жакшы ишпи? Мисалы силердин ата энеңер дискотекада жүрсө кандай болот түнү менен? Биздин ата эне дискотекада эгерде азыр современный жашоодо жашаганда, менин доорумда жашагандачы алар азыр деле жашайт болсо, алардын убагы өтүп кеткен да. Алар деле айтып калышат кээде биз ушинтип жүрчү эле депчи. Анан жакшы эле көз карашта карайм, мен ата энемди биринчиден сыйлайм да. Мен түнү менен жүрбөйм, ата энемден уруксат сурайм. Сурагандан уруксат берген убактысына чейин эле жүрөм. Ата энем биринчи мага ишенет да, бул нерседе мындай да, көп ата энемди жөнөтпөйт, жестоко кармайт, ата энем урушат. Ошолорго сен кандай көз карашың? Мен барбайм дегендер бар да. Бул анткени алар өздөрү ишеничтен чыгып кеткен деп ойлойм да. Дайыма калп айткан калптары чыгып калган, бир жерден бирдек болуп калган. Ошондуктан ата эне ишенбейт балдар. Демек өздөрү качак кетиришип алган, Ошондой болот. Кимдики кандай экенин билбейм, меники мен эч качан калп айткан эмесмин да. Мындай калп айткан эмесмин, просто дайыма эле болгондо айтам, кээде звонить этип, ошол жерде отурган абышына же болбосо ата энелерге айтып, ушинсе мага мейли деп жөнөтөт. Эме дискотека коркунучтуу болушу мүмкүнбү? Жана оны чоң кыз айтты го, ар кандай балакеттер болуп атат деп. Ушундай болушу мүмкүнбү? Коркунучтуу болушу мүмкүн. Жана день рождениялер түнү менен отурганда. Түнү менен
коркунучтуу болот, бүт жерде өлүм жакында эле, кырсык жаныңда жүрөт дейт. Ошондой эле баардык нерсе болот эгерде биз өзүбүз ишене алып, биз деген алдын ала ойлонобуз да, жамандык болуп кетпесин деп даярданып анан жасайбыз да, кылат десе эле кылат. Могулар айткан жанагы оорулуу адамдардын оорулуу чыгат деп, бул кеңинен болуш керек деп айтайын. Немес жамандан жакшы төрөлсө бул киреше, жакшыдан жаман төрөлсө бул чыгаша деп коет кыргыз элинде. Ошол сыңарда эле жакшы жаман төрөлө берет, анан адамдын өзүңөр чөйрөнү көрүп же башка мамлекеттин элин көрүп, башка адамдардын жашап аткан жакшы жашоосун көрүп, анан мындай тарбия алсаңар болот деген. Жаштар сүйлөсүн. Мисалы үчүн алдыңа ачып калган тамак менен дамы тамакты коюп койсоң, сен албетте дамы тамакты жегенге аракет кыласың. Анын үчүн акча издешиң керек. Жаман тамак бул жаман жашоо да. Ал жаман жашоо бир пас эле бат киришип кетиши мүмкүн. Ал жакшы тамак жеш үчүн акча чогултуп эметесиң да. Ошо биз жакшы жашаш үчүн аракет кылышыбыз керек. Бул айтып атпайбы, дискотека таң атканга чейин депчи. Ата-энелер эч качан таң атканга чейин жиберишпейт. Анткени азыркы заман кооптуу. Калманбет, ушул жанагы 14-түү бар эмеспи? День Валентин күнүчү. Ошондо сага азыр кыздар айтып атат, ушул футболканы белек кылган дейт да. Ошол майрам сага жагабы? Бул майрам майрамдагым келбейт. Бул майрам эч кимге эле жакпайт болуш керек дейм. Бирок жаккандар бар, мисалы үчүн бири-бирин сүйүшкөндөргө. Алар бири-бирине белек беришип, бул күнү майрамдап эле койушкон жакшы дейм да. Таң атканча майрамда дейм. Ата-энелер эч качан таң атканга чейин уруксат бербейт, эч качан ишенишпейт да. Ошо таң атканга чейин кетип калгандар бул үйүнөн качып эле кеткендер. Калманбет, ушул жүрөк иште болгон жакшыбы же сыртта жүргөн жакшыбы? Жүрөк иште болгон жакшы. Сыртта эле бирөөгө жүрөгүң менен жакшы мамиле жасаган жакшы деп ойлойм. Ушундай. Анан ушул биздин телекөрүүчүлөр көрүп атат да, сени көрүп, жүрөгүң көрүп, анан аябай мындай ушул сүйүүнү бартаган, ушундай бир жошону жактаган жигиттерден окшойт деп атат да. Азыр. Жана дискотекага түн менен жүргөн деген мен кошула албайм ага. Мисалы үчүн түн менен жүрө эле, түндөп жүргөндө деле болбойт да. Мисалы үчүн намаз окуган кыздарды мен ошондой кыздарды көргөм. Анан түн менен эметип, анан эртеңки күнү намаз окуп койсом, ал күнөм кетип калат дегендер да бар да. Намаз окуган кыздар, Намаз окуган кыздар, мен ошондой кыздарды көрүп жүрөм. Классташым да ошондой кыздар мененчи. Анан сөгүнүшүп туруп эле, анан намаз окуп туруп эле ал күнөм кетип калат деген кыздар бар да. Дискотекага жөнөтүп, ар бир ата-эне монтип убакыты менен жөнөтсө деле, мисалы үчүн мен андайга вообще барып көрө элекмин, түн менен жүргөнгөчү. Анан андайга кошула албайм, түн менен жүрдө деле. 3:30-да чейин. Баары деле ал. Мисалы үчүн Айденек, сен монтип айтып атасың да. Намаз окуган кыз, мен түшүндүм мындай да, намаз окуган кыз, значит, билебеш керек, сөөмөш керек же бир жака барбаш керек деген түшүнүктө же кандай? Намаз окуган кыз сөгүнбөш керек. Намаз окуган кыз сөгүнсө болбойт да, чынбы? Намазында мындай намазга окурдун алдында ойлонуш керек да, момундай мен момундай жолго барбайын депчи. Билеш керек, бирок мындай андай смысл айткан жокмун. Билесе билейт, бирок монтип сөгүнүп, монтип түн менен жүргүп балдар менен жүргөн кыздар менен болбойт деп ойлойм. Демек ушундай. Урматтуу жаштар, бүгүн биз силер менен ушул жаштардын майрамдоо маданияты жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Андыктан ушул силерге кайсыл майрамдар өзгөчө жагат? Анан ушул жакпаган майрамдар. Анан ушул жакканы силер жакса кантип жыргайсыңар? Ошол күндөр жөнүндө айтсаңар. Анан бош убактыңарды кантип өткөзүп жатасыңар? Силер айтып атпайсыңар 14 февраль депчи. 14 февраль деген өзү оруштар майрамында, биз кыргыздар оруштар туруп эле майрамдап атабыз да. Ким ар кандай мисалы үчүн сүйгөнү бар адам сүйгөнү менен майрамдайт, сүйгөнү жок адам убагы келгенден майрамдайт деп ойлойм да. Сиз ким менен майрамдадыңыз? Мен 14 февралды сүйгүнү майрамды эсептейм. Майрамдойм да. Жага көрбөйт. Ал өзү оруштар майрам отунан кийин бизге тиешеси жок деп ойлойм да. Биздин кыргыздарыбыз майрамдап атат го, жыргап эле сонун экен деп. Ал адам өзүнөн да ойлойм да. Мисалы үчүн сүйгөнү бар болсо бири-бири менен эметиши мүмкүн. Майрамдашы мүмкүн. Нетиши мүмкүн. Бири-бирине белек берип, жолугушушу мүмкүн да. Жүрөктөр берип, жүрөгүндөгү сүйүүлөрүн айтышы мүмкүн. Мисалы үчүн сүйгөн жоктор мындай тааныштар менен эметиши мүмкүн дейм да. Майрамдашы мүмкүн.
Бизде деле дискотекалар болот, мектепте дискотекачы, а так мында клуб, кафелерге барганга болбойт деп ойлойм. Мектепти бүткөндөн кийин деле биз ата-энелерибиз айтат ушундай клубтарга эме кылсак десек, уруксат бербейт да. Студент кезинде деле успеть этесиң депчи. А окуучулук кезинде бизде деле болот, мектепте дискотека, ошого катышсак болот. А день рождениягачы? День рожденияга деле барабыз биз 7-8ге чейин уруксат сурап. Кечки 7-8ге чейин демек барса болот, э? Биз ушундай сурайбыз. Мисалы ошо жанагы кечкизин кыздар дискотека барасыңар, эми жетип атсың, 2 саат кошуп коелу, бир 10-дорго чейин, э? Коркунуч барбы, жокпу? Өзүм мына дискотекага барбай эле койсо болот. Өзүңдүн оюңда эми ал күнөө дискотека барган өзү негизинде. Мусулмандарда күнөөдө дискотека. Башка майрамдар деле. Өзүң майрамдасаң, мисалы үчүн, нормальный майрамда эми каякта бейчекке баспай эле. Ана азыр ушул дискотека барбаган кээ бир жигиттерди кыздар айтат экен го, бул жигиттер лох экен депчи. Өз дискотека барган кыздар бар өзүн, бирок балдар билем, ыйман деле болуп өсү жакшы го дейм. Дискотека жок эле. Мен бул жигитке суроо бергим келип атат, ошо нормальный майрамдаш керек деп, ошо сен нормальный кантип майрамдайсың да, ошо дискотекага барбасаң. Азырынча чоңойлойм, бирок эми чоңойгондо нормальный майрамдайм. Качан чоңоёсуң? 2 жылдан кийин мында чоңоебуз го. Азырынча дискотека, вечер-сечерларга бар элекпиз. Бар элекпиз, э? Кантип майрамдайт элең, ошо 2 жылдан кийин чоңоёсуң, жигит болосуң, кантип майрамдайт элең? Сен дискотекага барбайм десең болбой, сен досторуң алып кетет да, жүр досум барып келелик дискотекага барып, бир көңүл ачып келелик десең барасың, мен сага айтам да, барып келесиң. Барбайм. Жок, барасың. Барбайм. Дискотекадан көрбөйсүңөр мени. Досторуң кыйнаса эле кетирбейсиң, сен бир нерсени кыл десе кылбайсың. Ал өзүңдүн эркиңне бул барбайм дегенден барбайсың. Ал жок, бул айлана чөйрөгө карата да. Жок, сен алып кетет утпайсың. Жок. Аз барам. Жок, үндөтпайсың сен. Досторуң бас десе барасың, утпайсың. Андай болбойт, өзүңдүн эркиңди эметсең болот да. Жок, мындай жакшы. Өзүнүн эрки ал. Барбайм деген. Барбайсың деген болуп калат. Жок, барбайм деген бойдон баары деле мен досторум кетип атат деп сен барасың. Мен сага айтты дейсиң, барасың. Демек барасың. Демек барасың дегенде? Болсо да барат да, ошо өмүрүндө бир жолу болсо да дискотекага барат. Барып койсоң, бирок көрүп эле азыр эмне кайрачы. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы экен. Мына сен ала качып кетет деп ойлобойсуңарбы, коркпойсуңарбы? Сүйрөп кетет, мисалы бир бурчка. Бул мындай нерсе бардык жерде болушу мүмкүн да. Албетте бул биринчиде дискотека жана вечеринкада. Анан менин оюм боюнча бул ушундай нерселерге барбай деле койсок болот дейм да. Биз окуучу кезибизде. Биз окуучунун милдети эмне? Окуучунун милдети биринчиден ата-энесин сыйлаш керек. Ата-эненин кылган мээнетин биз акташыбыз керек. Кантип акташыбыз керек? Бул биринчиден жок, бул биринчиден жакшы окусак, ошону актайбыз. Экинчиден мугалимди сыйласак, үчүнчүдөн биз жакшы окусак. Биздин милдетибиз азыр эмне? Ошол биз балалык чагыбызды эмне? Ошо дискотека менен өткөрүшүбүз керекпи? Дискотекасы жок, бала чагын өткөрсө болбойбу? Мейли барсын. Майрамдар, день рождениялер. День рожденияга мейли барсын, майрамдасын. Анан бул жаштардын азыр бул бош кезинде тамеки чегип, ар бир бурчта жүргөндөрү, кыздардын балдар менен колтукташып жүргөнү мага эч эле жакпайт да. Жаштар эмне менен алектенсе болот? Окуусу менен, бош убактысында спорт менен алектенсин. Бирок ошого дагы бирок мамлекет бизге мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек да. Ушундай нерселерди ачып бериши керек. Ушул кызыбызга кошуласарбы? Сен өзүң ошентип балдар менен эч жака барбай, эч эметкенбесиң да, дискотекага туулган күнгө барбай да, мисалы үчүн. Мен баргам, бирок канча жол баргам? 2-3 жолу барсам керек. Бирок мен азыр бардыгын түшүнүп атам. Азыр чөйрөнү көрүп, мен жаман менен жакшыны, ак менен караны азыр айырмалап калдым. Эми мен мындан ары барбайм. Мындан ары мен алдыга үмүтүм. Мен үмүтүм келечекте мен жакшы адам болушум керек. Балдарыма ошол үлгү беришим керек. Балдарыма мен мындай силердей кезиңерде мен мындай адам болгом деп ушинтип айтканга менин мүмкүнчүлүгүм болушу керек да. Мен эми гана суроо берем чоңузга. Чоңуз, сага эмне жакпай калды эми? Эмнеге барбайсың эми? Эмнеге, эмне себептен барбай калдыңыз? 2 жыл барган турбайсызбы эми?
деген суроо. Мен жана башында айтып кеттим, бул биринчиден ичимдик. Ичимдик ар бир жерде болот. Мен ичпейм, бул ичпейбиз, баргандан кийин ичпейбиз, баары жакшы болот деген балдардын деле алып баргандан кийин ичимдиги болот, алар ичишет. Ичкенде билесиздер, ар кандай нерсе болуп кетишин, бири-бири менен мушташат. Андай нерселер көп эле болот. Кыздарга тийишет. Ооба, кыздарга тийишет. Албетте болот. Ягуар чалып, ягуар болуп калат. Ооба. Ал эми кыздарга тийишип калганда деле кыздар деле жөн калбайт. Кыздар да ичет. Кыздар балдарга тийишкенде мындай учурлар болот да, болот ошондой нерселер. Ушундай нерселер. Ягуар ичкенде ягуар болуп калат да. Ягуар ичкенден кийин бул ягуарды айтышат. Мен укканыма караганда, ата-энем айтканына караганда, бул ягуар деген арактан дагы эме күчтүү нерсе экен. Аны ичкенден кийин бул адам өзүн кармай албай калат экен да. Ошондуктан мен ушул нерселердин баарын угуп, көрүп олтургандан кийин мен мындай нерселерге барбайм дейм. Кошуласызбы? Сен ооба кошулам, анти монтип айтып атпайсың, балдар менен колтукташып тиги болуп жүргөн жаман көрөм депчи. Сен ошондой учурларың болгон да? Болгон, ошон азыр андай эмес, ошону. Эмнеге сен ойлоп атасың да? Вечерге барам. Мисалы үчүн сен подружка болгон үчүн, эң жакын досуң болгон үчүн. Эме да мындай мен сени дагы бул балалык кезиңде бир гана окуу менен эмес, ушундай бийлеп-сийлеп да жакшы күндөрүн өткөзсүн дейм. Сен барып сени эч ким кыстабайт да, эмнеге сен барып именно ичип ошол нерселер көрүп көңүлүң калкан. Как будто сен ичип жүргөндөй болупчу. А так мындай эле барып жыргап келсең болот да, жөн элечи арагы ичимдиги жок эле, эч ким тийишпейт. Мага андай жакпайттыр. Ошондой дагы барып келген жакпайбы? Жакпайт. Мен айтмакчымын, могу ичкендергечи, ичкиликтен бул эч жакшылыкка алып барбайт да. Бул жакшылыкка умтулуп, бир келечек коюп ошо эметиш керек. Мындай азыркы окуучу кезде окуучулук күндү эстейт тургандай калтырыш керек да, аны ичип, кафеге барып, дискотека деген бул кошулбайм мен буларгачы. Бир 12-ге чейин окуп атканда азыр жыргабызда качан жыргайбыз деп үмүткөндөр бар да.